Атын дегенде катуу кармаш керек. Коркпой эле тырыштыра кармасаң эми. Мен дешип карасычы. Мен сен деген эмесмин, коркуп келдим. Стоп! Даже на них смотреть. Все, замерли. И раз, два, три. Баарыңыздарга салам достор. Биз бүгүн Этномедиа командасы Өч тасмасынын кадр сыртында бэкстейджге келип калдык. Кино кантип тартылат деген суроо көп келет. Мынакей сиздерге жооп болсун деп видео тартайлы деп чечтик. Байкасаңыздар саат 8:30 болду. Киношниктер үчүн бул эми эле таң атты десек болот. Эми гана съемкаларды башташты. Сиздерге кызык болот деген ойдомун. Анда эмесе влогдун аягына чейин биз менен бирге болуңуздар. Анда биз бул комнатага кирели. Бул жакта эмне болуп бартат, бизге түшүндүрүп бересизби? Эми бул кабинет, биз бул жакта меймандос экен адамдар. Анан ушул үйдүн ээси бизге өзү келгиле балдарым, силер кино тартып атсаңар жардам болсун деп бизди бул жакка киргизип, өзүнүн кабинетин бөлүп берип, бизди жакшынакай тосуп алып, 30 кишини ушул жерге батырып атат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ыраазычылык айтып кетем. Атын айтпай эле коеюн. Байкеме рахмат, көрсө өзү билет. Бул жак биз атайын ушу Рамзик деген жигитибизди койгонбуз. Бул монтажер жигит. Биз күнүгө тартып келген материалдарды бул жака киргизебиз. Черновой монтаждап коет, бул бала өзү монтаждап ошонун баарын чогултат. Эгерде кандайдыр бир проблема болсо, кээ бир сценалар жакпай калса же жакшы тартылбай унутулуп кала турган болсо, биз дароо күнүмкүсүн күнүгө монтаждайт. Көрөбүз дагы эртеси күнү кайра жакшылап дополнительно тартып алуу мүмкүнчүлүгү бар. Биринчиден, экинчиден биздин убактыбызды үнөмдөйт. Финальный монтажга батыраак киргенге мүмкүнчүлүк түзөт да. Рамзик шакылдатат да. Процесс аябай батып жүрүп аткан экен. Бизде процесс, бир канча процесс параллельно жүрүп аткан учуру. Азыр ушул убакта маркетинг жүрүп атат, кинотеатрлар менен сүйлөшүү уже башталды. Биз мындай кыска убакыттын ичинде аралыгында көп иштерди аткарууга, өзүбүзгө шарт түзүүгө аракет кылдык. Жакшы, анан сизге бир суроо, монтаж кандай болуп атат? Жеңил эле болуп атабы? Монтаж жеңил эле. Өтө сонун сценарий. Канча күндүк съемканы монтаждап койдуңуз уже? Азыркы убакта 4 күндүк сменанын материалын монтаж кылып бүттүк. Ошол жакшы жагып атат, көрүп суктанып. Анан в целом бул тасманы проектти баштаганыңыздарга канча бир жума болуп калдыбы? Бул азыр сыр бойдон калып турсун, биз ушундай деп чечтик. Кичине убактыларын, даталарды көп айтпай эле элге депчи, баягы биз купуялыкты кичине сактап чыгарууга аракет кылып атабыз. Сиздер келип калган үчүн эми Этномедиага жок дей албай интервью берип атабыз. Чоң рахмат. Чынында бир жакшы платформа. Бул Кыргызстанда бизди ушу киночуларды бирден бир колдоп келаткан. Съемка учурунда да келишет, съемкадан кийин да келишет. Айтор ар тараптан колдоп келесиңер. Аселже. Сүйүн байке. Gündür kayduçasın dizmeginde karkıranın bu Ya Acara, tamakты да касал ичели деген. Эртеңкиге Мына туугандар, кино деген сөз чын. Кино тапканда мына ушинтип кыйно тартып жүгүремүн жүрөк жанчы бүтүн дүйнө
салам айтып бара турган кыргызым Болды. Ушунча азапты көргөндөн кийин баа берип коюңуздар. Кинонун аягында жаман жакшы дебей, жакшы деп коюлат. жүгүремин жүрөк жанчы бүтүн дүйнө Красава, келип жеттик дайым буюрса. Бөлөкбай Шеримбеков, атайын чыгарылыш күй опусу. Бирактан эми ушул айылдын эле бир жашоочулары бизге боор уруп эшикте талаа үстү тамак ичип атканыбызды көрүп үйгө келип тамак ичкеле биз тамак жасап берели деп бул адамдар ушу меймандостук кылышты да биз ушул үйдөн тамак жейбиз бир апа кызы менен чейт деп. Жакшы карап. Добро пожаловать. кайда баштан оюндукту өзүм жерге гүл куралат тамчы жаштан кино кыйно тартып жүгүремин жүрөк жанчы бүтүн дүйнө. Саламатсызбы Куралбай эке, кандайсыз? Жакшы. Чочтасыз го? Съемка кандай болуп атат? Съемка өтө сонун болуп атат, кызык болуп атат. Эйде. Баштайбыз. Мана биз сценарийди манасы менен айтып атканбыз, бул азыр камерага айткан болбойт, анткени биз терс каармандын образын жаратып атабыз. Бирок чындыгында айтып келгенде өзүбүзгө ал каармандар жакпайт, биз үчүн ал жат көрүнүш. Биз андан алыспыз. Алдын ала айтып кетели. Бирок андай адамдардын да образын чагылдырыш керек экен кинодо сөзсүз түрдө. Ошондуктан биз ошо баягы мойнубузга алып, ушундай жаман каармандардын образын анан жакшы көрсөтүп бергенге аракет жасайбыз го дейм, жигиттер. Ролго кириш кандай болуп атат? Кыйын болбой эле дейби. Эшикти ачасың, киресиң, жабасың. Жок, негизи эми бул жакта Шамил мырза, Ринат мырзалар бардыгы профессионал актерлор менен иштешели деп бардыгын чогулткан экен. Анан биз үчүн баягы эч кандай бир оорчулук туудурган жок, анткени жогорку билимдүү именно ушул актерлук чеберчиликти окуган мырзалар, айымдар роль жаратып атабыз, ошондуктан биз үчүн да кызык болот. Жакшы. Чай ичип отурганда бир шингилер да бербейсизби? Ырдап берели, эмнени ырдап берейин? Любой товар. Жок, дүрүдүмдү акчага ырдап көмүп калып турмун. Так, кандай ырдап берсем экен? Көкбөрүнү. Жалындады жигиттин карегинин өрттөрү, ала тоодой бийиктин алып боюну көкбөрү, козгоп тура сүрөтүп кыргыз улатасын, алгабайге алгын деп ата берет батасын. Эли келе жыйылып башталганда бул кумар, терлер судай коюлуп колдогондор чуугулар. Эзем ыкчы вечерин эки көк жалга кышты, ажал жеткен улакта алакандар карышты. Алга жигиттер атырылат күлүктөр, тайгазанды толтурат кару толгон билектер. Кара булчуң кара күч көкбөрүгө гана түш, упайларды көбөйтүп улагыңды сала түш, упайларды көбөйтүп улагыңды сала түш. Чоң рахмат сиздерге. Тамагыңыздар таттуу болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, биз азыр съемочный площадкага келдик. Бул жакта азыр кызыктуу бир эпизоддордун бирин тарткан атышыптыр. Азыр барып биздин режиссердон, продюсерлерден кызыктуу маек карабыз. Акырын сүйлөшөт экенсиң да? Кандай болуп атат съемкалар? Чоң рахмат. Съемкабыз аябай кыйынчылык менен өтөт. Анткени ушул кышында тартып атабыз. Кышында болгондо эмес, ушундай көчөдө анан ушундай бир
эски тамдарды тартып атабыз. Буяктан өзүбүз көмүр алып келип, өзүбүз жагып атабыз, ичин баарын тең өзүбүз кылып атабыз. Эң негизи ойлойм ушундай кыйынчылыкта тартылган кино ийгиликтүү болот деп. Мындай азыр силер өзүңөр учурадыңар, машинада да силердин келаткан машинаңыздар уже жолдон тыгылып да калды. Ошол анткени кар бияктан айылдан аябай эле калың жаап экен. Ошол кыйынчылыктар көп. Удай бурса көрөсүздөр. Мынакей достор, биз азыр съемочный площадкадагы оператор плейбек жакта турган кезибиз. Бул жакта объективдерди алмаштырып жатыптыр. Ошо жүрүңүздөр ичине кирип көрсөк болот. Эмне иш аткарып атасыз? Күтүп атам азыр. Съемка ушу сонун условиялар, жакшы, кайф. Сон Таиландда жүргөндөй эле. Мынакей достор, команданын маанайы мыкты деңгээлде экен. Бул жакта даярданып жатышыптыр. Ролго кирүү кандай болот? Биринчи дубль болду. Жок, азыр баштайбыз. Эми настрой коюп атам, эми актер болгондон кийин ойнош керек. Кесип, эми бул жашоодо кайталанбай эле койсун. Болгон жөн эле кинодо ушундай нерсе болсо дагы жашоо баардыгы түз эле сонун болсун. Өзүңүздүн карманыңыз жөнүндө кечине айтып бере аласыз да? Менин каарманым ошо айылда жүргөн, байдын баласы, көпкөн, ошо 3 досу бар. Анан каалаганын кылган, ушундай кичине жаман баланын ролу. Анан эми колдон келишинче аракет кылып чыгаргантабыз. Маанайыңыз кандай? Маанайым жакшы. Сиз башкы каармандардын бири экенсиз, Бул тасмадагы өзүңүздүн каарманыңыз жөнүндө кичине маалымат айта кетсеңиз. Бул тасмада главный каармандын ролундамын. Эми аябай боорум ооруйт бул каармандагы кызга, негизи ичим аябай эле атышып атат. Бул ролду каарманды тандаган себеби азыркы учурда Кыргызстанда көптөгөн зордук зомбулуктар болуп жатат го. Бул кино ошо чыкса, кыргыз элине чоң таасир тийгизип, ошондойлор кичине азаябы деген немеде бул ролду ойногум келди. Анан сизди буга чейин Москвада окуп жатат деп уктук. Ошол жактан бери атайын съемка үчүн Кыргызстанга учуп келиптирсиз. Бүтө менен кайра Москвага кетет экенсиз. Бул тасма эмнеси менен сиз анчалык өзүңүзгө тартты? Ооба, мен азыркы учурда Москва шаарында Шепкин атындагы окуу жайында 4-курста окуп жаткам. Ушул учурда мен кичине каникулга чыгып калдым да, ошол моментте чакырып калышты негизи. Анан макул деп эле өзүмдүн немем менен эле макул болуп келдим, тартылгым келип эле. Буга чейин кандай белгилүү өзүңүзгө жаккан проекттерде иштеп келдиңиз? Негизи эле ар бир проект жүрөгүмө таандык. Эң биринчи толук метраждуу кино бул Туман болгон. Андан кийин сериал Акча. Особняктын биринчиси. И от кино тасмасы. Давайте приготовились. Команда, так, давайте сегодня быстро двигаться. Опаздываем на 3 часа. Лямку надо опустить правую. Правую лямку. Нет, правую. Курваж помочь, пожалуйста, пришел. Шундай. Қолыңызды көтеріңіз. Беріп көрсеңіз. Шундай. Стоп. Да, есть, хороший. Буга чейин сиздер жалаң комедия жанрындагы тасмаларды жаратып келгенсиздер, анан бул триллер болуп калат, ошондо? Да, триллер. Бул триллерге кантип келип калдыңыздар? Это идея нашего друга была, Шамиля. Как же терезеге келсең?
друга нашего, где была Шамиля, и вот, ну, нам всегда интересно было. Просто так получалось, что пока нам, ну, мы из-за того, что выходцы из КВН, мы в основном писали юмор, делали юмор. Өтөр, Диана говорит, нормально, да, здесь все готовят. Все, сейчас 2 минуты. Достор, ушундай киношниктердин жумушу. Да, сейчас уже готовимся, то что чуть-чуть из-за погоды сегодня опаздываем, поэтому сейчас надо нагонять, да, поэтому вот второй режиссер ушотот уже, давай, тартал. Анда дагы бир аздан кийин тартабыз, Всё. азыр сизди жумушуңузга кайрылели. Всё, рахмат, Чоң рахмат. давайте. Съемка аябай оор, анткени бул жактагы команда ушундай погодный условияларга карабай, эшик аябай сууктугуна карабай, жука кийимдер менен биякта ролун жаратып ойноп жүрүшөт. Репетиция был, я? Оу! Есть звук. Камера. 13:32. По движению всю по амплитуде не надо, и вам тоже, если надо. Вон нам, он дает. По движению как? Ладно. По движению всю по амплитуде не надо, и вам тоже, если надо. Вон нам, он дает. Kirchhoff. Я подам.